Эми мындай. Бизге Улан Ниязбеков боюнча документтер анын жеке ишинен жөнөтүлдү. Адистер эмнегедир иштөө менен наам алуу мөөнөтү дал келбейт деши мүмкүн. Мен эсептөөлөрдү комментарийге коштум. Буга чейин мөөнөтүнө мурда 2 жолу расмий наамдарды алган. 2 жолу мөөнөтүнө мурда наам алуу мыйзамда тыюу салынган. Ошондуктан мыйзамсыз түрдө жогорулатылган айлык алып, айырмасын кайтарып берип, 331 күндүк айырманы кайтарып берген. Бирок полковник наамы алынган эмес. Квитанция болсо так ошол жерде экен. Улан Ниязбековго карата жасалма аскер билетин алганы үчүн козголгон ишти жабуу тууралуу токтомду жиберишти. Ал токтомдо эскирүү мөөнөтү өтүп кетип, иш козгоодон да баш тартылгандыгы жазылган. Улан Ниязбековду Болот Тимировтой кылып эч кандай депортация кылган эмес. Кызматтан бошоткон жок. Жада калса аскердик билетин жокко чыгарышкан эмес. Ооба, мыйзамсыз алынган наамдар боюнча иш козгоодон баш тартышкан. Ушуну биз документтерден билдик. Ал эми майда чүйдөсүнө чейин жазайын деген чечимге келдим. Улан Ниязбеков, Надира Нарматова, Акылбек Жапаров, Бакиев, Камчы Көлбаев жана Матраимов тууралуу видео материалдарыбыз чыккандан кийин бул видеону бизге жөнөтүшкөн. Бул видеону жарыяласак мурункудай кылып баардыгын Камчыбек Ташиевке шылтап камакка алып, жасалма кылмыш иштерин токуйбуз деген ойлору болгон. Алар Шайырбек Ташиев чет өлкөдөгү казинолордун биринде иракча каражатын уттуруп жибергенин белгилешкен. Бирок алар канча акча уттурганын айтышкан эмес. Алар канча акча уттурганын далилдей алган эмес. Мындан дагы ыплас видеолорду жөнөтүшкөн. Бул видеолор жашыруун номер аркылуу Телеграмдан жөнөтүлүп, кайра өчүрүлгөн. Бул мыйзамга каршы келбейт. Балким пендечилик кылып баргандыр, эс алып жүргөндө киргизишкендир. Биз азыр чыгарбасак, балким муну башка бирөө каралап чыгарышмакта. Мына булар Көлбаевди өлтүрүп сайраңдап жүрүшөт демек. Ташиевдин жанындагы адам артты карап отурганы да шек жаратпай койбойт. Кандайдыр бир сумманын жоголгондугу же болбосо кандай жагдайда ал жерге жеткенин ырастай албайбыз. Балким аны жөн эле конокко чакырганбы? Айтор белгисиз. Ташиев балким Садыр Жапаров экөө ойлонушу керек. Бейөкмөт уюм, журналисттер тууралуу видео тараганда силер ал кезде ыраазы болгондой түр көрсөтүп, кол шилтеп койгонсуздар. Кызматкерибиздин жеке жашоосундагы шылдыңдаган комментарийлер жазылган видеодон улам өз жанын кыйып кете жаздаганда, сиз видеонун авторлоруна сыйлык берип жаткансыз. Айтмакчы, ошол кезде аброюна шек келтирген видеодо Исанов көчөсүндөгү Рамада мейманканасынын видео көзөмөлдөөчү камерасынан тартылган кадрлар колдонулган. Мына эми Шайырбек Ташиев аны ким кайда чакырганын эстейт деп ишенем. Болот Назаровду кантип жала жапканын, Бектур Искендердин жеке жашоосун видеого чыгарганын, бейөкмөт уюмдардын жана журналисттердин телефон сүйлөшүүлөрүн ачыкка чыкканын эстейличи. Эми болсо ошол эле адамдар сиз жана сиздин үй бүлөңүз тууралуу видеолорду чыгара башташты. Ушу менен эле калбайт болушу керек деп ойлойм. Коррупцияга, мыйзамсыздыкка, кылмыштуулукка белчесинен баткан сиздин айланаңызда көп жылдар бою чагымчылдык жана богу, жини аралашып калгандар жүрөт. Сиз алардын жолун кесип өтүп кетип, тамак ашын тартып алып жатасыз же аларды иштен алуудасыз. Силердин урушуңарга аралашпайбыз. Бирок бул тууралуу ойлонуш керек. Бийлик түбөлүктө эмес. Кайсыл бир күн сиздер дагы оппозиция болуп калышыңыздар мүмкүн. Мына ошол оппозиция болгондон кийин тролдук фабрикалардын жардамы менен жеке жашооңордон видеолорду тартып алып, силерди жаманатты кылышат. Ошондо силердин укугуңарды журналисттер, бейөкмөт уюмдар гана коргой турганын эстейсиздер. Бирок кеч болуп калат. Анткени силер азыр бейөкмөт уюмдарды жана ЖМКларды жапканы жатасыздар. Бейөкмөт уюмдар жана ЖМКлар жаман эмес, кекчил эмес. Алар таарынычтарды унутуп коюшат. Өзүңүздөрдүн принципсиз коррупционер, ачкөз шылуундарыңыздар менен чаташтырбаңыздар. Ал эми силерге айтарым, жаңы жылдык майрам үчүн бой жүгүртүүңүздөр абзел.